Ош Пирим телеканалының эфирдегі уақытысын Ош Пирим жаңалықтары улантат. Студияда мен Абайнур Большевиков алач күнін майнылы жаңалықтарынан қысқача түрмек. Шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу комбинаты менен биздин Ош Пирим телеканалы уюштурган Гүлдөгөн шаар 2015 сынагы жыйынтыкталды. Анда кимдер мыкты аталганы бүгүнкү чыгарылышта. Шаар ичинде толгон көрүнүк жарнактардын башаламандыгы үчүн ким жооп берет? Түн ката жашырынып чаптаган балдарыбы же муниципалдык менчик башкармалыгыбы? Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча алдыда. Демек жаш журналисттерди таптап өстүрүү менен бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайбыз дейт Султан Жумагулов. Ош шаарында 300-ге жакын бала массалык түрдө сүннөткө отургузулду. Самалыкты ким уюштурган? Ош шаарында быйыл алгач кирет уюштурулган Гүлдөгөн шаар 2015 сынагынын жыйынтыгы бүгүн чыгарылды. Иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Эс Алуу багында өткөрүлдү. Сынак Ош шаары боюнча жарыяланып, аймактагы бардык мамлекеттик жана жеке ишканалар катышып, жашыл короо, мыкты дизайндагы мекеме, эң мыкты көрктөндүрүлгөн мекеме сыяктуу номинациялар коюлуп, ат салышууга чыгышкан. Бир ай бою өз ишканасынын аймагын көрктөндүрүп, тазалыгын сактап, жашылдандырууга өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Сынакты Ош шаардык көрктөндүрүү чарба комбинаты менен Ош Пирим телеканалы биргеликте уюштурган. Гүлдөгөн шаарды куруу үчүн багытталган иш-чара гүл майрамы көргөзмөсү менен коштолду. Ага гүл өстүрүү менен алектенген ишканалар, багбанчылыкты сүйүүчүлөр, жеке чарба ээлери, коомдук уюмдар, шаардагы мекеме ишканалар, шаар жетекчилигинин өкүлдөрү өздөрүнүн эмгектерин коюшту. Ар кандай маалыматты коомчулукка жайылтууда жарнаманын орду чоң. Күнүгө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу атайын келишимдин негизинде коммерциялыкта, социалдыкта жарнактар үзгүлтүксүз берилип турат. Бирок ага карабастан мыйзамсыз түрдө маалымат таркатуу иши акыркы учурларда күч алды. Уруксат берилбеген жерлерге жарнама илгендердин көбөйүшүнө эмне себеп? Кесиптешим Кенжебүү Мамат Садыкова кызык көргөн. Шаардын ар кайсы бурчунда мамлекеттик ишканаларга дагы, мамлекеттик эмес жеке ишканалар үчүн дагы атайын жарнама илүүчү шиттер орнотулган. Ага каланын ар бир тургуну каалаган убакка ижарага алып иштетүүгө укугу бар. Бирок ага карабастан шаардагы мыйзамсыз делген жерлерге ишке кирем, ишке кабыл алабыз жана жаңы ишканалар ачылды деген сыяктуу түрдүү жарнактар толуп кетти. Ар кадам сайын кезикчүү электр мамычасынын түркүктөрүнө чапталган мындай жарнактардын алды эчак чирип, илинген жеринде шамалга сеңселип турат. Анысы аз келгенсип жарнама илүүчүлөр сен эмне болсоң ошол бол, менин жарнамам турса дегенсип биринин үстүнө экинчисин чаптап коюп кете беришкен. Шаардын көркүн бузган мындай акыбалга кыжыры келген жергиликтүү тургундардын кай бири мамлекеттик ишканаларды айыптаса, дагы бири элдин маданиятсыздыгы ушуга түртүп жатат дешет. Элдерге маалымат жетпейт да. Элдерге маалымат официалдуу жарнактарга илүү деген маалымат жетишпестик, анан бул эми маалымат жеткизүү мамлекеттин иш-чаранын негизинде бир иш-чараны өткөрүп, акция жүргүзүш керек. Бул эле эмес, кээ бир столболорго, кээ бир дарактарга деле илинип кетип атат. Бул, конечно, биздин шаарыбыздын тазалыгына кичине жагымсыз көрүнүш деп ойлойм да мен. Адамдар өздөрүнүн этикасын жакшы кармабайт. Ошол жеринде адамдардын өздөрүнөн бир суранып кетет элем да. Иштебей атат, эскертүү бериш керек. Адамдарга эмне жолдон кетет, любой жерге илип коюп кете берет да. Шаардагы көрүнөк жарнактардын басымдуу бөлүгүн жеке ырчылардын афишалары түзөт. Кай биринин концерти өтүп кеткенине карабастан дали болсо ар жерде жабыштырылып турат. Айрыкча эртең бүрсүүнү концерт дегенде мындай жарыялар жазгы коозу карындай жайнайт. Муну жабыштыргандар да акча табышат. Ар бир афишаны илүү кызматы 12-13 сомду түзөт. Ошондуктан эптеп илген эсеп болуп, көзгө көргөн жерге жабыштырып коюп кете беришет. Бирок буга ырчылар эмес, уюштуруучулар себеп дейт ырчы Жумагүл Райымжан кызы. Мен концерт бергенде мыйзам ченемдүүлүктү сактаганмын деген айым жалпы чыгармачыл инсандарды маданияттуулукка чакырат. Рекламалык жарнамалык илүүдө мен ойлойм, ал жерде ырчылардын күнөөсү жок. Ошол баягы уюштурган адамдарда да ойлойм, ошол уюштурган адам аны мыйзамдуу, закондуу түрдө ошол албетте өзүбүз биз биринчи маданият адам болгондон кийин ошол маданияттуу түрүндө эле болгон жакшы. Негизи мен бул нерсеге каршымын. Мен оюмча маданият адамдары өзүбүз биринчи ошол нерсени туура колдонуп, баягы көрүнгөн жерге илбесек, мен ойлойм бардыгы жакшы болот деп, ал эми ошого карап биз жаштар да үлгү алат да. Шаардык бардык жарнама илүүчү жайлардын акыбалын карап, мыйзамсыз илинген көрүнөк жарнактарды көзөмөлдөө Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын жарнак жана дизайн бөлүмүнө жүктөлгөн. Көчөлөргө бир тараптуу жарнама илүү ишин ушул кызматтын өкүлдөрү жөнгө салууга милдеттүү. Шаардагы башаламан илинген жарнактардын ээлерине кандай чара көрүп жатасыңар деген сурообузга түшүндүрүү катын жолдой тургандыгын билдиришип, далил үчүн алып чыгып көрсөтүштү.
Бирге чыгып шаардагы көрүнөк жарнактардын акыбалын көрөлү деген сунушубузга макул болуп, көчөлөрдү кыдырып жөнөдүк. Чоң шиттерге акча төлөп жарнама бере албагандарга бул кызматтын өкүлдөрү ар бир аялдамага жарнама тактайчасын ачышкан. Мыйзам чегинде тазалыкты сактоо менен жарандар жарнамасын ийсе болот. Шаар боюнча мындай тактайчалар 80-дин тегерегинде. Бирок ага карабастан белгиленген орунда эмес, аялдамалардын түркүктөрүнө, мүмкүн эмес жерлерге иленген жарнама кагаздары. Алардын арасында эскертүү алып, бирок ишмердүүлүгүн уланткандар да бар. Алардын бирине кардар катары коңгуроо кылып, эмне үчүн эскертүүнү ишке ашырбай жаткандыгына кызыгып көрдүк. Ушулардын арасынан азыр бир кулактандырууга чалып көрөбүз. Атайын адистер менен ишкананын алдына барып сурамчылоо жүргүзгөнүбүздө жетекчилер тазалайбыз деген убада эмне үчүн аткарылбай жаткандыгын түшүндүрө алышпады. Ишкана башчылары мен билбепмин, мен териштирейин, анан административдик жоопко тартабыз дегенден башка комментарий бере алышпады. Бул боюнча өткөндө кат бергенбиз. До сих пор клеит, да? До сих пор, наверное, не клеят, до сих пор они висят. Если вы не будете расчищать, я имею право в административную комиссию представить, составлю акт. Ну, они очистят. Если не почистят, каждый будет сам оплачивать штраф. И все. Потому что я уже предупреждала, говорила. Посмотрим. Нет, они же у вас работают. Да, поговорим. Я поняла вас. Давайте. В общем, надо почистить, мы почистим. Мыйзамсыз иленген мындай көрүнүштөрдүн ээлерине жарнак жана дизайн бөлүмү атайын каттарды жибергени менен андан майнапас. Тил албагандарга атайын акт түзүлүп комиссияга өткөрүлүп берилет. Бирок аларда аз өлчөмдө айып пулга жыгышат. Ал эми бул иштин артынан түшкөн кызматтын мындай кадамга барууга укугу жок. Түздөн түз айып пулга жыгытуу, эми бул мыйзамдык нормаларды өзгөртсө болот, ошону карап чыгыш керек юридикалык жактан. Аны эми келечекте көрөбүз. Бирок жакшы болмок эле, анткени түздөн түз барып, чаптаган ыкчам түрдө ошол кезде байкап, түздөн түз барып, ошо мыйзам чегинде ушундай айып пул ушундай төлөңүздөр деп алып келип, ыкчам түрдө чара колдонсок жакшы болмок. Мамлекеттен бул жаатта бирдиктүү системалуу мыйзам ченемдүүлүктөр жетишпей жатабы, же жарандардын маданияттуулугу төмөн болуудабы, айтоор шаардын тазалыгы көңүл жылытаарлык эмес. Борбордуу көчөлөр мында турсун, шаар сыртындагы аялдамалардын көрүнүшү да кейиштүү акыбалда. Шаардагы башка аялдамалар сыяктуу эле сиздер көрүп турган бул аялдамада дагы мыйзамсыз түрдө момунтип көрүнөк жарнактар иленген, айрымдардын убакыты бүтүп кеткендигине карабастан дале болсо шаардын көркүн бузуп илинип турат. Аны батуу убакытта монтип сыйрып коюу да мүмкүн эмес. Улам сыйрыган сайын кайрадан кебетеси келишип, адамдын көңүлүн иренчитет экен. Ушул ар кандай иш-чараны уюштуруучулары иш-чараны уюштурардын алдында, көрүнөк жарнак илүүрдүн алдында Ош шаарынын тазалыгын бир ойлоп койсо жакшы болмок экен эле. Кенжебек Маматсадыкова, Шаршен Шайымкулов, Ош Бирим жаңылыктары. Эл аралык экологиялык кыймылы ЮНИСЕФ уюм менен биргеликте мектеп жана бала бакчалардагы гигиена, айыл жергесиндеги таза суу жана айыл чарбасындагы эрте түшүмдүүлүктүн абалын эл өкүлдөрү менен биргеликте карап чыгып, көйгөйлүү маселелерди Жогорку Кеңештин кароосуна сунуштайт. Буга байланыштуу эл өкүлдөрү менен мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистеринен турган атайын комиссиялык топ түзүп, Ош облусундагы райондорду кыдырып чыгышты. Теманы кабарчыбыз Атакул Жалилов улантат. Давайте жазгыла. Эмнеге айткан жоксуңар? Бу айлык алынган. Бул жумада Жогорку Кеңештин депутаттары менен тиешелүү адистерден турган комиссия айыл жергесиндеги таза суу, санитария, гигиена тармагы жана айыл чарбасындагы ишкердүүлүк чөйрөсү менен таанышып, Ош облусундагы 3 районду кыдырып чыкты. Бул визит аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү эл аралык программасынын алкагында уюштурулуп, коомдогу реалдуу жашоону чагылдырууну көздөйт. Биз бул визитти Жогорку Кеңештин аял депутаттары менен макулдашып, ЮНЕСКО уюму менен биргеликте уюштурдук. Анткени биздин негизги максат коомдогу гигиена, таза суу, айыл чарба тармагын карап чыгып, көйгөйлүү маселелерди Жогорку Кеңештин кароосуна сунуштоо болуп саналат. Мындан сырткары ишкердүүлүктөгү аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү да көздөйбүз. Бул топ алгач эле Ноокат районунун Ломоносов атындагы орто мектебинин тамактануучу жайы менен таанышты. Чындыгында мектептин ашканасында санитардык талаптар таптакыр аткарылбагандыгын өз көздөрү менен көрүшүп, кээ бир жетишпестиктер боюнча мектеп жетекчиликтеринин каржылоо булактарына кайрылбагандыктарын белгилейт. Эми биз ар бир эле мектепте депутаттар келип карап отура албайсың да. Ушул жерге мына жанагы STEM грант дегендер бар. Ошолорго проектти жазып, бизге инвентар жетпейт, мондай ремонтубуз жетпейт деп. Мына көрүп атасыңар, столдорду коюп тур. Бир стулу жок, балдар туруп чай ичет экен. Болгону бир кружка чай
бир печенье берет экен. Ал чайды дагы ысык бере турган болсо, бала деген бала да бири-бири менен түртүшүп, мүмкүн төгүп алышы мүмкүн бирдеме кылып алышы мүмкүн. Мына элементарный условия жок. Ушул жерден балдарга тамак берет экен. Азыр мен сурап атам, силер бир жолу бир ушу проект жазып, өкмөткө STEM грантка кайрылып көрдүңөрбү? Жок, кайрылган жокпуз. Бул абдан маанилүү маселе. Азыр биздин балдарыбыз да, жаш өспүрүм балдардын жаңы организм түптөлгөндө, ушу эмне бала эмне жеп атканы, эмне ичип атканы абдан маанилүү да. Анткени бул баягы келечекте өзүнүн баягы ден соолугуна байланыштуу. Ошон үчүн биз абдан, мен ойлойм, маанилүү маселе менен келдик. Ушул баягы республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчадан тышкары, мен ойлойм, жергиликтүү бюджетте бөлүп атканда, жергиликтүү кеңештердин, айылдын кеңештин депутаттары бул маселеге өзүнчө көңүл буруш керек да. Эл өкүлдөрү мектеп, бала бакча сыяктуу мекемелерден сырткары жергиликтүү таза суу тармагына да көңүл буруп, Ноокат районунун Найман айылындагы калктын ичүүчү суу көйгөйү таза суу колдонуучулардын коомдук бирикмеси тарабынан жөнгө салынгандыгына да күбө болушту. Бул ушул эле жерде жакшынакай кыргыздын кызы айыл башчысы болуп иштейт экен. 9 скважина бар экен. 9 скважинанын бирөөсүн ишке берип, азыр эл таза суу менен, мындай айтканда, толук кандуу болбосо дагы жарым жартылай маселе чечилген да. Бирок ушуну менен токтоп калбастан айылдын тургундары өздөрү дагы айыл башчы менен биргелешип дагы бир 3 скважинаны бүтүрсөк деп атат. Эми биз ошого барышыбыз керек да. Биринчиден ушул таза сууну же жаңыдан тартып келип, же болбосо болгон скважиналардын баарын тек калыбына келтириш үчүн эл өзү дагы абдан аракет кылыш керек. Ошондой эле бул топ Кара Суу районундагы бир нече мектептер жана бала бакчалардын абалын карап чыгып, санитардык багыттагы бир топ көйгөйлүү маселелерди жогорку кеңештин жыйынында карай тургандыгын айтышты. Мындан сырткары аталган программанын негизинде Араван районундагы айыл чарбасына да көз салып, дыйкандарга бир нече жолу окуу тренингтерди уюштуруп келген Мехри Шафкат уюмунун ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Ал эми аталган уюмда тажрыйбалуу агрономдор эмгектенип, алар ар дайым дыйкандарга теориялык жана практикалык жактан кеңештерин берип турушат. Мындан тышкары бизде картошканын баары биз иланчы барынча сертификацияга жеткириш үчүн бир тек сортты эктирип, бир мезгилдеги бир малды поставка болот да. Мына картошканы да, капустаны да, чтобы Алматыга, Бишкекке жете турган сортторун каттуу мындай техника менен жүргөндө эзилип кетпей турган сортторун талдап берип, буларды көргөзмө участкалар жасап, көрсөтүп, элди ушу окутуп, ушу бакытта иш жүргүзүп атабыз да. Атакул Жалилов, Шаршен Шайымкулов, Ош Бирим жаңылыктары. Өлкөдө ар кандай маалыматтык согуштар ошол эле учурда тирешүүлөр болуп жаткан күндө жаштардын түшүнбөгөн суроолору көбөйө баштады. Ушундай кырдаалды жөнгө салуу максатында кыргыз журналистикасынын да өз ордуларын татыктуу элген журналисттер шаардын жаштары жана журналисттер менен жолугушуу өткөрүштү. Кененирээк кийинки сюжетте айтылат. Көп адамдарга күнүнө жок дегенде 5 кишиге жардам берсем экен, ушуга жардам тийсе экен деп жумуш кылам этенечи. Кыргыз журналистикасынын каймагы делген журналист Султан Жумагулов ошондой эле учурда президенттин пресс катчысы Жанар Акаев Ош шаарынын журналисттери жана жаштар менен жолугушуу өткөрүштү. Мында алдыдагы боло турган шайлоодогу картинаны элге жеткиликтүү чагылдыруунун жолдору, кыргыз журналистикасынын деңгээлин мындан нарыда жогорулатууга багытталган кеп кеңештер, суроо жооптор айтылды. Анан да учурда көпчүлүк маалымат каражаттарында иштеген журналисттердин басымдуу бөлүгүн жаштар түзөт. Аларды мына ушулар сыяктуу беделдүү журналисттердин кеп кеңешин алып, тажрыйбасы менен бөлүшүп турууга муктаждыктары көп болгон. Мамлекеттик кызыкчылык деген бар, журналисттик кызыкчылык деген бар. Дайыма ушул жерге келгенде такалышат да, мен чындыкты айтышым керекпи же мамлекеттин кызыкчылыгын колдошум керек. Бул жерде журналист анан редактор чече турган маселе да. Айрыкча улуттук, анан бир саясий бир өтө опурталдуу учурларда журналист кээде мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгонго туура келет. Кээде журналисттин жанагы эмеси, журналисттин чындыкты айтуу деген миссиясын айтууга туура келет. Жолугушуу негизинен эч кандай жасалмалуулуксуз өтүп, жаштарды кызыктырган бардык суроолоруна жеткиликтүү жооп алып жатышты. Анан да учурда журналистика тармагына кызыгып, бүгүнкү жолугушуу түз жол көрсөтө алды деп катышуучулар баса белгилешти. Учурда азыр жумуш табуу кыйын болгондуктан, биз ушу журналистиканы бүткөндөн кийин иштеп кете алабызбы, кете албайбызбы деген суроолор бизде толтура болчу да. Бул нерсеге биз кеңири жооп алдык. Бул деген ар бир адамдын өзүнөн сен кеңири изденип, өзүң умтулсаң, демек ошол кесибиң ээси боло аласың деген суроолорго биз жооп алдык.
Кандай болгон күндө да журналистика тармагы конкреттүүлүктү сүйөт. Мына ушундай жаштарда, жаш журналисттерди колдого алып, аларга өз тажрыйбасы менен бөлүшүп жаткан устаттарга келгендердин баары ыраазычылыктарын билдиришти. Абай Нурбальшевиков, Мирлан Ормонов, Ош Прим жаңалыктары. Интернеттин жардамы менен ар бириңиздер журналисттин кызматын аткара аласыздар. Ыйык Рамазан айы быйыл 17 июнда башталышы мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма-сөз кызматынан маалымдашты. Алардын билдиришинче, орозонун башталышынын так күнү аныктала элек. Болжолдуу түрдө орозо кармоо 17 июнда башталат. Бирок бул бир күнгө нары же бери жылдырылышы мүмкүн. Бар айдын жаңырышына байланыштуу болмокчу. Сулайман Тоо кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери балдарды сүннөткө отургузуу иш-чарасын уюштуруп келет. Бул самалык быйылда өткөрүлдү. Атайын Туркиядан келген врачтар исламдын шарты менен Ош шаарында 2 күндөн бери жүргөн ишке ашырышууда. Эске сала кетсек, өткөн жылы массалык түрдө 300дөн ашуун балдар сүннөткө отургузулуп, быйыл болсо бул сан андан да көп болду. Кененирээк Улукбек Сатыбалды уулу баяндап берет. Атайын белгиленген жерде кезек күткөндөрдүн саны көп. Анткени уулун сүннөткө отургузуу ниети менен жүргөндөрдүн баары бүгүн мында чогулган. Ал эми тургундарды көп күттүрбөө үчүн 3 ак халатчан ар бир балага 5 мүнөткө жетпеген убакыт коротуп жатышты. Ата-энелер мындай өнөктүктү атайын жарнамалуу баракчалардан угуп келишкен. Ал эми айрымдары жыл сайын өтүүчү мындай иш-чараны көрүп билип, ошол учурда максаттап койгонун айтышат. Негизи келген ата-энелер өз балдарын сүннөткө отургузулган соң кадимкидей туруп басып кетип жаткандарына кубанып жатышты. Алхамдулилла, бүгүн биз балабызды келип сүннөт кылдырдык. Биз мечиттен укканбыз, ошо элдер айткан ушундай түрктөргө келсе, турецкий лицейде бир жакшы сонун сүннөт кылат экен. Мындай кан чыгарбай жакшына болот экен деп. Ошол ниетте келип эртең менен очередь алып келип сүннөт кылдырып кеттик. Алла ыраазы болсун, булардан бир чоң сооп иш кылдылар. Биз өтө ыраазыбыз иншалла. Ушундай көп келип турсалар. Сүннөткө отургузуу иш-чарасынын негизги демилгечилери Сулайман Тоо кайрымдуулук фонду. Аталган фонд үй-бүлөлөрдүн социалдык абалынды эске алып, жасалган жөрөлгө үчүн акча талап кылышпайт. Бирок ата-энелер мүмкүнчүлүгүнө жараша өз чөнтөгүнөн чыккан акчасын таштап кетишүүдө. Негизинде ал кишилер өзү негизи кайрымдуулук иретинде келип, Алла Кудай үчүн деп коет го. Ошондой келип кылып келе жатат. Анан биз ушул мекемебизге алабыз негизинен. Кандай кайрымдуулук иретинде Дамкомдон справка келсе, ата-энеси жок болсо, анда эле бекер кылып беребиз. Туркиядан келип сүннөткө отургузуп жаткан врачтар мындай иштерин Борбордук Азия мамлекеттеринин баарында жүргүзүшөт. Натыйжасы жакшы болгондуктан жыл сайын чакыруу менен келип кетип турушат. Алар элге пайдасы тийгенине сыймыктанып, мусулман катары сооптуу иш жасап жаткандарына кубанычта. İlaçlarımızı Türk kardeşlerimiz. Биз мындай иштерди көп жылдан бери жүргүзөбүз. Сүннөткө отургузулган балдардын териси да өзүнчө болот. Мисалы, кара терлүү балдар сүннөткө отургузулганда 2-3 күндө эле айыгып кетет. Ал эми сары балдар 1 аптага чейин жүрөт. Албетте бул иштер менен сыймыктанабыз. Биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн келгенбиз. Буга чейин Түркмөнстан, Казакстанда да сүннөткө балдарды отургузуп келдик. Мындан ары да ушундай иштерди жасай беребиз. 2 күндөн бери жүрүп жаткан массалык сүннөткө отургузуу иш-чарасы Ош шаарында бүгүн өз ишин аяктайт. Мындан ары Туркиядан келген врачтар өздөрүнүн заманбап медициналык аспаптары менен ушундай эле иштерин облустун район аймактарында улантышат. Улукбек Сатыбалды уулу, Бектели Акылбек уулу, Ош Прим жаңылыктары. Ош облусунда тигүүчүлөрдүн тартыштыгы 42%-ды түзөт. Бул тууралуу бүгүн бизнести өнүктүрүү боюнча USAID-тин демилгеси менен уюштурулган тренинг учурунда айтылды. Иш-чарага Ош шаарынын текстил тигүү өндүрүшүнүн ишкерлери, жогорку окуу жайлардын мугалимдери катышышты. Кыргызстандык ишкерлер өндүргөн кийимдердин акыркы учурларда сапаттуу болууда, бирок аны жасап чыгууда заманбап аппараттар аз. Ошол себепти да сырткы өлкөлөрдөн сунуштар түшүп, биз көп көлөмдүү кийимдерди тигип берүүгө күчүбүз жетпей калууда дешет ишкерлер. Жолугушууга келгендердин бири менен пикир алмашып, көйгөйлөрдү чечүүгө кадам таштоону талкуулашты. Мало соответствует тем требованиям. Тигүүчүлүк тармагында бизнести өнүктүрүү максатында акыркы 3-4 айда атайын изилдөө жүргүздүк. Бул иш-чара бүтүндөй Кыргызстан боюнча жүргүзүлүп, 376 ишкананы тартканбыз. Алар жетекчилер, кызматкерлер жана окуу жайлардын окутуучулары, мугалимдери. Анда базардагы сунуш менен талап канчалык деңгээлде бири-бирине төп келерин көрдүк. Жыйынтык көрсөткөндөй сунуш менен талап өтө аз деңгээлде же такыр эле бири-бирине ылайык келбейт. Ошондуктан сатуучулар талап кылган буюм тайымдарды жасап чыгарыш үчүн биз мына ушул көйгөйлөрдү чечишибиз керек. Другая загвоздка — это уже непосредственно в самих предприятиях.
Сиздер Ошпирим жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда Алам алкагында болуп жаткан окуяларга күбө болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жагымдуу жаңылыктар менен учурашалы.